Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү онлайн сабакта өтүлүүчү жаңы темабыз географиялык кабык. 6-класстар үчүн. Сабактын максаты окуучулар географиялык кабыктын курамы жана өз ара байланышы жөнүндө билишет. Жердеги тиричиликтин өсүп өнүгүшүнө тийгизген таасирин аныктап, билимдерин өстүрүшөт. Жаратылышка аяр мамиле жасоого тарбияланышат. Географиялык кабык жер шарынын кабыктары болгон литосфера, гидросфера, атмосфера, биосфера кабыктарынын өз ара аракеттенишүүсүнүн натыйжасында пайда болгон. Географиялык кабыктын курамдык бөлүктөрү атмосферанын астыңкы, литосферанын үстүңкү, гидросфера жана биосфера катмарлары. Географиялык кабыктын орточо калыңдыгы 55 километр. Географиялык кабыктын касиеттери: бирдиктүүлүк жана үзгүлтүксүздүк. Бирдиктүүлүк касиети географиялык катмардын кабыктарынын бири-бирине тыгыз байланышта болуп, бири-биринен көз каранды экендигин аныктап турат. Демек, алардын бирөө өзгөрүүгө учураса, анда бардык катмарларда өзгөрүү жүрөт. Мисалы, тоо капталындагы карагай токой кыйылса, ал аймактын климаты өзгөрүп, жаныбарлары башка жакка ооп кетет. Бадал жана чөптөр жабыркайт, топурак эрозиясы жүрөт. Үзгүлтүксүздүк касиети. Бул касиет абанын, суунун, биологиялык заттардын бир жерден экинчи жерге жылышын камсыз кылат. Башкача айтканда, географиялык кабыкта тынымсыз заттык алмашуулар жүрөт. Географиялык кабыктагы заттык айлануулардын негизги кыймылдаткыч күчү күн энергиясы болуп эсептелет. Жер шарында тиричилик пайда болгонго чейин 3,5 миллиард жыл мурда жердин географиялык кабыгы 3 гана курамдык бөлүктөн — атмосфера, гидросфера жана литосферадан турган. Биосфера катмары кийинчерээк пайда болгон жана географиялык кабыкка чоң таасирин тийгизип турат. Үйгө тапшырма. Теманы окуп, суроолорго WhatsApp тиркемесинен жооп берүү. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.